Урматтуу мекендештер, мен азыр эле көчөдө жүрүп, телефон аркылуу Кыргызстандан өтө жагымсыз кабар уктум. Айша Сасыкбаева, Гүлнара Журабаева, Перизат Суранова, Клара Соронкуловаларды жана башкаларды оор кылмышка шектеп 2 суткага 48 саатка камакка алыптыр. Мен жакында эле Бишкектен келдим. Айша менен да, Гүлнара менен да, Перизат менен да жолуккам. Алардын ниетин, иш пландарын жакшы билем. Алар законду сыйлаган, законго каршы чыкпаган адамдар. Алар Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн, элдин, адамдардын укугу үчүн жанын берүүгө даяр адамдар. Буну алар өзүнүн басып өткөн жолу, биографиясы менен далилдешкен. Мен коркутуу, үркүтүү, кармоо, камоо, зордо туура эмес жол деп эсептейм. Бул жакшылыкка алып барбайт. Бул туңгуйга алып барат. Муну биздин акыркы 30 жылдык тарыхыбыз көргөздү. Эгер кимдир бирөөлөрдө тополоң салуу жолу менен, ок атуучу курал, жарылуучу заттарды пайдалануу жолу менен башаламандык кылып бийликти басып алабыз деген ниеттери болсо, алар мыйзам алдында жооп бериш керек. Мен ойлойм, бүгүн бийлик ойлонуп, кармалгандарды бүгүн эртең үйлөрүнө коюп жиберет деп. Ал эми козголгон иш андан ары дыкат, кылдаттык менен объективдүү иликтене берсин. Сот адилеттүү чечим чыгарсын. Күнөөлүүлөр жазасын алсын. Мына ошондо гана эл ынанат, мына ошондо гана эл тынчтанат. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн жарандык активисттердин, саясатчылардын, блогерлердин үйлөрү милиция аркылуу тинтилип, өздөрүнүн камакка алынышы өтө өкүнүчтүү окуя жана өтө чоң мыйзам бузуу. Анткени бизде Конституцияда так жазылган, жарандар кандай гана маселе болбосун өздөрүнүн ой пикирин ачык, так билдиргенге укугу бар. Ошентип өзүнүн кайсы бир маселе боюнча оюн айтып койгон үчүн үйлөрүн тинтип, жана балдарынын планшеттерин, компьютерлеринен бери алып кеткени, өздөрүн камакка алганы бул таптакыр акылга сыйгыс көрүнүш. Биздин демократиялуу, эркин Кыргызстанда, өнүгөбүз, өсөбүз деген Кыргызстанда мындай окуя кечирилгис. Ошондуктан мен Ички иштер министрлигинин жетекчилигинде эле бийликтерди чакырат элем, кармалгандарды тез арада үйлөрүнө бошоткула. Анткени алардын баары мыйзамсыз кармадыңар. Кемпир абад болобу, башка маселе болобу, биздин жарандар өздөрүнүн оюн, пикирин айтканга укуктуу. Биз андай бир диктатуралык мамлекетке айланбашыбыз керек. Биздин элибиз аны көтөрбөйт. Анын үстүнө сырткы душмандар босогодо турганда баарыбыз ички ынтымагыбыз бекем болсун, биримдикте бололу, чогуу бололу деп турган учурда мына ушундай камоолорго барганыбыз бул саясий мындай стабилдүүлүккө доо кетирет. Ошондой эле ички ынтымакты бекемдештин ордуна ыдыратат. Мынага ошого жол бербейли, стабилдүүлүк болсун, туруктуулук аркылуу өнүгөлү деп биз дагы мындай өз жумушубузду аткарып, жанагындай ар кандай башаламандыктарга жол бербегиле деп чакырыктарды буга чейин жасап келатабыз. Бирок мына бүгүнкүдөй окуя бул таптакыр акылга сыйгыс нерсе. Ошондуктан Кыргызстанда мындай кайсы бирөөнү камап койсо эле баары оозу жабылып унчукпай калбайт. Бир гана сүйлөшүү, диалог керек. Элди ынтымакка чакырыш керек бийликтер, бириктириш керек, ойлорун айтыш керек, ынандырыш керек. Анын ордуна монтип түрмө менен коркутуп камайбыз деген бул өтө чоң жаңылыш пикир. Буга чейинки бийликтердин кетирген эң чоң катасын азыр дагы кайталанып атканы тилекке каршы абдан өкүнүчтүү. Ошондуктан урматтуу өлкө жетекчилиги, милиция,
Кыргызстанда адамдардын баарын камап коркутуп оозун жаап коюу таптакыр мүмкүн эмес. Биз буга бир топ жолу ынанганбыз. Ошондуктан активисттерди тез аранын ичинде кое беришиңер керек. Кандайдыр бир саясий маселелер болсо, диалог аркылуу, сүйлөшүү аркылуу, элди ынандыруу аркылуу, эгерде элге жакпаса андан баш тартуу аркылуу мына ошондой жол менен башкарыш керек деген ойдомун. Ошондуктан тез арада кармалган биздин жаштарды, блогерлерди, саясатчыларды үйгө кое бергиле. Бул бир гана биздин өтүнүч эмес, бул талап. Бүгүнкү адамдардын камалышы активисттердин, журналисттердин, блогерлердин, айрым саясатчылардын 2 суткага камалып турушу бул биздин оюбузга өтө чоң бүлүк салат. Биздин дегенибиз элдин оюна бүлүк сала турган маселе деп эсептейм. Анткени эл ойлойт, баарын эле четинен камай береби? Сүйлөгөндү эле камайбы? Унчукпашыбыз керекпи? Коркуп отурушубуз керекпи? Деген ойлор өзүнөн өзү жаралат. Ошондуктан бүгүн камалган инсандарды эртең кеч болуп кете электе бошотуп койсоңуздар эң жакшы болот. Алар менен андан көрө сүйлөшүүлөрдү жүргүзгүлө. Алар менен андан көрө тактоо иштерин жүргүзгүлө. Алар менен жалпы элге салып, жалпы журтка айтып, билгениңер болсо ачыктап уяткаргыла. Эгер ошончолук эле коомго коркунуч жаратып аткан болсо. А бүгүн минтип камоо жолу менен, бүгүн минтип коркутуу жолу менен эч максатыңыздарга жетпейсиздер. Биз мыйзамдуу мамлекетте жашайбыз. Демек, ар бир адам мыйзам бузуп аткан болсо, анда ал жооп берет. Бирок минтип дароо камап, дароо аларды коркутуп, алардын үй бүлөсүнө бүлүк салып, алардын жай турмушуна бүлүк салуу менен иш жакшы жагына чечилбейт. Бул нерсе өтө чоң одоночулук, бул өтө чоң чекилик деп мен эсептейм. Жана бүгүн камалган активисттерди чыгарып коюңуздарды өтүнөм. Биз элге, журтка, коомго жакшы жагыбыз менен качан көрүнөбүз? Биз дайыма эле сын айтканды, пикир айтканды камап, анан ал камалгандар өз пикирлерин андан 2 эселеп, 5 эселеп айтып чыгып, анан эл арасында ар кандай кептер тарап, ар кандай ойлор бурулуп, анан ар кандай нерселердин болуп кетиши менен эле дагы эле жашай беребизби? Андай эмес. Сиздер жети өлчөп бир кесип мыйзамдуулукка андай жол менен эмес, сүйлөшүү жолу менен барышыңыздарды чакырам. Кээ бир менин эски бир коллегаларым мурункудай эле ушул деп эле любой бийликтин бир чечимдерин жактырбай эле, каршы чыгып эле, бул бирин каршы чыгып эле койсого бир жөн. Жок, бурмалап, туура эмес маалыматтар таратып, анан кийин демократияны булар ушундай бир көнүп алышты, көрүп алышты, ушундай эле бир барып эле төңкөрөбүз. Жок, сен эртең жооп бересиң. Жок, эртең биз барып туруп, анан биз ушинтип эле басып алабыз, бийликти басып алабыз деген бул демократияга каршы кирет. Бул демократияга демократия эмес, бул охлократия дейбизби, тартипсиздик дейбизби? Бул мамлекеттин жоктугу. Ушундай эң банановый республикалар, жанагындай бир перевороттор боло берген, ал ошол несостоявшееся государство деп да коет, failed state деп. Ошондой тартипсиздик, башаламандык, мамлекеттин алсыздыгы бул
буга жол берилбейт, урматтуу кыргызстандыктар. Мына азыркы учурда бизде демократия бар, мамлекет бекем, ушундай бир эл шайлаган биздин жетекчилик конституцияга ылайык, мыйзамга ылайык жанагындай чечимдерди кабыл алууга укуктуу. Бул ар бир мамлекетте ошондой тартиптүү мамлекетте ушундай конституция боюнча тартип ошондой. Ошондуктан биз баардыгыбыз азыркы учурда мен суранам, азыр ишеним көрсөтүшүбүз керек. Элдин кызыкчылыгында, мамлекеттин кызыкчылыгында мына эбегейсиз чоң иштер жүргүзүлүп атканын баардыгыңыздар көрүп атасыздар. Бирок бул 10дон бири эле гана, 100дөн бири эле гана деп айтсак болот. Анткени пландар өтө кенен, өтө жакшы. Баардыгы биздин мамлекетибиздин келечеги мына эмки жылы, мына азыр буюрса ушул чек араларыбызды тактап, ушул тынчтыкты орнотсок эле баардык жактан өнүгүү, чоң мүмкүнчүлүктөр ачылып атат. Жанагындай бир башаламандыкка, тартипсиздикке чакыргандарды ээрчибегиле, ишенбегиле. Мына мен ошолордун арасынан көрүп, кечээ күнү да шылдындадым ал кишини. Мамбетжунус Абылов деген мына биздин агабыз. Ал ошол Акаевдин учурунда ошол эң бурмаланган, эң ыплас шайлоолорду, референдумдарды уюштуруп жүргөн БШКнын төрагасы ошол. Кеңешбек Дүйшүбаев, эми мен калгандарын айтпай эле коеюн. Эми ошол шайлоодо мына Равшан Жээнбеков өзү койду эле талапкер болуп. Мына элибиз Равшан Жээнбековду шайласа, биз деле ошол Равшан Жээнбеков давай жетекте, башкар, алып бар бизди жакшы жашоого деп биз азыр үндөп турмак элек. Бирок элибиз ага 0%, 100дөн 19, 1%ке даже жеткен жок. Эми ошол киши азыркы учурда эми кандайдыр бир өзү деле уялбайт беле. Ошондуктан азыркы учурда демократия бар, мамлекет күчтүү, тартипти орнотот, элибиздин бейпилдигин камсыз кылат.